Оору бул бейтаптар үчүн эле азап болбостон, жакындары үчүн да чоң кайгы. Кыргызстанда жылына 20 000 бейтап, 3300 бейтап күнүнө 570 онкологиялык бейтап паллиативдик жардамга муктаж. Сиз мага алдагы дарын баарын бербейсизби? Кудай алдында деле күнөөкөр болбойсуз. Мен өзүм эле ичип алам буларды. Бирок мен жаным кейбей калат эле да. Сиз да эс алып каласыз. Ошентип эле ичидим. Аябай сурады. Майрам болуп калганда, поликлиникалар иштебей калганда биз деген чогонго мажбур болчубуз. Ошо морфиндин дозасын 2 күнгө эмес, уже 3 күнгө чойчубуз. Аптекада дагы кээ бирде ал дарылар болбой калчу, түгөнүп калчу, убакыт менен ушундай болуп калчу да. Анан кийин көп берчи эмес да, 10дон ашык берчи эмес. Мамам кыйналбасын, ушу калган жашоосун оорубай өткөрсүн дейм мен. Кыргызстанда айык-кыз дартка чалдыккандардын 60% илдеттен эмес, жан кейиткен оорунун азабынан каза табат. БУ-нун 1998 жылдагы конвенциясына ылайык, бейтап катуу ооруп жатканда жардам бербей коюу кыйноого тете. Ар бир адам кыйналуусуз жашоого укуктуу.